Кыргыз мамлекети бул абдан мындай өзүнүн кудурети бар мамлекет, өзүнүн кичинекей кудурети бар, өзүнүн өзгөчө жолу бар. Бул жерде бизге эгемендүүлүк берилген, ошон үчүн кандайдыр бир кезде касиеттерибиз, кандайдыр бир өзгөчөлүгүбүз бар да. Ошону менен бирге биздин өлкө ошол энергетика маселесин сезип атат. Анткени кышкы кезинде көп учурда бизге электр энергия жетишпей калып жатат. Бул деген нерсе бизди аябай кооптондурат. Биздин мамлекет көп учурда ушул электр энергияны башка өлкөдөн сатып алып атат. Жайында электр энергия ашып ташса, кышында жетишпей 2 эсе кымбат баада башка өлкөдөн сатып алып атабыз. Же болбосо баягы суу менен алмашып, кандайдыр бир сүйлөшүүлөр жүргүзүп, Кыргызстан пайдасынабы кээде, Кыргызстан пайдасына эмеспи кээде ушундай сүйлөшүүлөр менен электр энергиясын кышкы кезинде алып атабыз кошуналардан. Алар болсо кышкы кезинде электр энергияны көп учурунда көмүр же нефть жагып алышат. Ошондо бизге чоң бир маселе электр энергияны алышка ошол Росатом Кыргызстанга атом электростанциясын курганга сунуш берип жатат. Эми чоң суроо, элдин көбү буга каршы. Эмнеге? Анткени дүйнөдөгү ушул бир нече 300дөн ашык ушундай сыяктуу объекттер бар экен, бир 50дөн ашык ушундай электр станциялар бар экен. Так маалыматты мен бул видеонун булактарында көрсөтөм. Бирок ошол менен бирге баягы 3 чоң авария болгон. Бул деген Америка Кошмо Штаттарында Тримал Айлендте, Чернобыль, анан Фукусима. Ушул 3 чоң авария. Кичинекей дагы авариялар болгон, Францияда мисалы үчүн. Жана ошол Орусияда дагы бир авария болгон, Орусиядагы авария жашырылган да. Бирок дүйнөлүк МАГАТЭ мүчөлөрү радиациянын фонунун өзгөрүшүн байкашкан. Ошол менен бирге баягы бир нече жыл бир нече станция ишик алып келатса эле, 3 станция, мейли 5 станция жарылганда, ушул нерсе абдан белгилүү болуп, элге Кыргыз жергесиндеги бизди, мисалы үчүн, кооптондурат да. Эгерде Росатом келип бизге атомдук станцияны курса, бир жакшы жери атомдук станция иштеген сайын аякта чыгарылган, байытылган ушул изотоптор ядердик куралды курууга жардам берет да. Балким Кыргызстанга акырындап ядердик технологияны өздөштүрүп, кийин ядердик куралды курууга муктаждык пайда болуп калышы мүмкүн. Анткени практика көрсөтүп атат, Украина ядердик куралдан баш тартканда жем болду да. Ядердик куралдык ээ болгондо жем болмок эмес, баары менен бирдей урматтуу өлкө болмок да. Эч ким ага ушунчалык тийишмек эмес. Балким бизге да андай керек. Бирок ага жолго түшкөндө коркунуч ошол эле баягы Чернобыль, Тримал Айленд болуп кетиши ыктымал. Мисалы үчүн ошол эле Украинадагы ядердик электростанцияларды басып алып, аны шантаж катары колдонгон өлкөлөр жок эмес. Баарыбыз түшүнүп атасыз да, кайсы өлкө экенин. Ошон үчүн ошол эле өлкө бизге ошол станцияны курса, кийин баягы биздин саясатчыларыбыздын пикири келишпей калса, алардын саясатчыларына дагы кандай коркунучтар чыгып кетет. Станцияны басып алабы, станцияны жардырабыз деп коркунуч кылабы, ушундай суроолор биздин элибизге мындай тынчсыздандырат да. Ошол менен бирге АЭС курса, бул эффективдүү электр энергия, арзан электр энергия деп аталат. Эгерде чоң масштабка баягы энергияны чыгарса, бул деген жогорку технологияда энергия, атомдук технология менен алек болгон энергия, таза энергия деп эсептелинет, жарылбаганга чейин. Балким ушуну кылыш керек элеби деген ойда. Анда эгерде ушундай станцияларды курса, Кыргызстанда шаар ичинде курбай, шаардын тегерегинде курбай, шаар четине курбай, керек болсо баягы талааларга курбай, ушуну тоо арасындагы ансыз деле ошол уран чыккан кендердин жанына курса болмок да. Бул жерде бизде эң белгилүү жерлер, мисалы үчүн Кажы Сайдагы уран калдыктарын сактагычы, Майлуу Суудагы ушундай бир жер бар, Чычкан арасында бир жер бар. Жана ошол Бишкектин тегерегинде тоолордун арасында Оору Сай деген, бул баягы лыжа тепкен базаны билебиз баарыбыз. Ошол Оору Сай деп бекерден айтылган эмес. Ошол кезде ошол жерлерде баягы көчмөн кыргыздын ошол малчылары ооруп калчу да, малда ооруп калчу. Анан ошон үчүн Оору Сай деп койгон. Анткени ошол жерде радиация бар да, радиация гени бар. Ал деген мурун Советтер Союзунда аябай мындай мамлекеттик сыр маалымат болгон. Азыр болсо эл калың элдин арасында көп эле сөз болуп калды да.
ошол жерге ошондой жерге курса электр станцияны, анда мисалы үчүн авария болуп кетсе, тоо менен курчалса, баягы анын тарап кетиши анчалык болбойт эле да. Ошон үчүн мен ойлойм, Кыргызстанга атомдук электр станцияны курса болот, бирок бир гана ушундай шарт менен. Тоо арасында болуш керек, ушул капчык айдын ичинде болуш керек, тоолор менен курчалыш керек. Ансыз деле ал жерде баягы ядердик кени бар жерде болуш керек, же ядердик калдыктар Советтер Союзунан бери көптөгөн калдыктар калган бизге ошол жердин астына киргизилген. Ошол калдыктардын жанында курулган станция болуш керек. Анан албетте ага РЭП тартыш кымбатка барып калат да, бирок антпесе кооптуу. Ушундай шарттар менен атомдук электр станция салынса Кыргызстанга, мен аны кабыл алат элем да, мисалы үчүн мейли салынсын деп. Эгерде андай шартка туура келбесе, анда салынбай эле койсун. Ошондой пикир, туугандар. Өз пикириңерди биздин ушул видеонун комментарийлерине жазгыла. Силер кандай көрүп атасыңар аны?